Света Тойгонбаева төлгөчү Атамбаевдин кадрлары Сооронбай Жээнбековду анга түртүп коюшу мүмкүн. Сооронбай Жээнбеков бараткан жолунан адашса, чоң жаңжалга кабылат. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков кимдир бирөөлөрдүн сөзүнө азгырылбай, башкаларга жетеленбей, өз жолу менен иштесе ага оомат келет деген аян келди. Ошондой эле Жээнбековдун жолу ачылып, жараткандан мээрим төгүлүп, нур түшүп жатат. Булар үй бүлөсү менен намаз окуган, Кудайга ишенген, ата тегинде чоң касиети бар, колдоочусу күчтүү адам экен. Жээнбеков эл үчүн иштейм, тарыхта алтын тамга менен жазылып калган президент болом деп шымаланып жатат. Бирок сак болбосо жанындагы жан жоокөрлөрү мурунку президенттен да оор тагдырга кептеп коюшу ыктымал. Бул канчалык ак жүрөк болуп иштейм дегени менен мурунку бийликтин адамдары жаманатты кылып коюшу толук мүмкүн. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков бараткан жолунан адашса, чоң жаңжалга кабылышы мүмкүн дегенде алдын ала эскертүү берилип жатат. Ошон үчүн кандай кадам таштаса да ойлонуп, башкаларга 100% ишенбей акыл калчап жүрөгүн угушу керек. 6 айдан кийин Жээнбеков менен Атамбаевдин командасындагы тиреш күчөйт. 2018-жылы Кудай буйурса Кыргызстанга киреше кирип, майда ишканалар курулат, жаштар үчүн чоң 3 имарат түшөт. Жаңы президент жакын арада 2 мамлекетке барып, мамлекет үчүн пайдалуу болгон келишимдерге кол коюп келет. Иштин башы жакшы эле башталат. Бирок жыл Атамбаев менен Жээнбековдун командасындагы тирештер менен жыйынтыкталат. Убакыттын өтүшү менен бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарабыз деген Жээнбеков менен Атамбаевдин командасындагы тиреш күчөп, бири-бирин сындырам, жок кылам деген аракет менен күн кечирип калышат. Анткени Атамбаев президенттик тактан кетти деген өз менен ал таасиринен кол жууп калгысы келбей, бийликке келүү аракетин көрө баштайт. Жээнбеков Атамбаевдин кадрларынын зоолосун көтөрбөшү керек. Экс-президент Алмазбек Атамбаев кийлигишпейм, мен өз сыйым менен болом дегени менен 6 айдан кийин бийликке таасирин тийгизип, бийлик бутактарына келүүнү көздөп, тымызын аракетин баштайт. Мына ошол мезгилде жаңы президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кадрларынын ортосундагы тирештер күч алып, ичара ыркы кетет. Сооронбай Жээнбеков тынч иштейм десе, Атамбаевдин кадрларын ишке алып, алардын зоболосун көтөрүүдөн сак болушу керек. Болбосо мага кантип жамандык кылмак эле деп ишенген кадрлары Сооронбай Жээнбековду анга түртүп коюшу мүмкүн. Булак майдан KG.